Share Channel YouTube kanalында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, коңгурону да басып коюңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн кыргыз эстрада ырчысы Данияр Эрматовдун туулуп өскөн Куршап айылына келдик. Бул айылда Данияр Эрматов жашаган көчө өзүнүн чоң атасынын атынан коюлуптур. Биз бүгүн Эрмат Сайназаров көчөсүнөн баштап отурабыз. Анда эмесе Данияр мырзанын үйүнө чогуу саякат жасайбыз. Биз менен бир болуңуздар. Кеттик анда. Карайм кайра, көздөрүңдү кайра. Ыйласа да жүрөгүм амал жок. Seni unutamam. Bir tuğandarım benim candarım. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сураштырып отуруп Данияр Эрматовдун үйүн таап келдик. Ырчы мырзанын бардык ушул кичинекейиндеги өзүнүн өмүр курагы деп койсок, ушул жерде өткөн. Анда эмесе биз азыр звонокту басалы, ким чат болду экен, Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Келиңиздер. Келдик. Кандай отурасыздар? Жакшы, рахмат. Үй короз айында сиздерге үйүңүздөргө бир мейман болуп кетели деп келдик. Данияр Эрматов үйдө? Ооба, үйдө, келиңиздер. Жүрүңүз. Ассаламу алейкум, келгиле. Келдик. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Туткандарыңыз кабыл болсун. Рахмат, силерге да кабыл болсун. Бүгүн атайын буга чейин сүйлөштүк эле, үйүңүзгө конок барабыз деп, ушул күнгө насип эткен экен, келип отурабыз. Ушул күнгө Рамазан айына буйруган экен. Кандай кылабыз? Кандай кылып көрсөтөсүз? Биринчи кородон баштайбызбы же үйдөнбү? Мен билбейм, сиздер сураган жерден баштай бересиз да. Анда коро жайыңызды тааныштырып баштасаңыз, Макул. Бар жалпы көрүүчүлөргө салам. Мен чоңойгон айыл, мен чоңойгон үй ушул жер. Ушул айылда чоңойгонмун. Өзгөн Ош областына караштуу Өзгөн району Куршап айылында Эрматов Сайназаров Эрмат көчөсүндө. Көчө да биздин чоң атабызга коюлган. Баягы чоң атабызга коюлгандан кийин кандай десем, мурда Кызыл Колот айылы деп калган, анан көбүнчө азыр Эрмат Сайназаров көчөсү Кызыл Колот айылы деп ошондой ар ким алмаштырышат, эми бара-бара үйрөнсө керек. Анан ошол бул үйдө чоңойгонбуз. Mercedes'ten kemenmez. Бул үйдө баягы балалыгыбыз өткөн десем болот. Кичинекей кезибиз бир туугандар менен урушуп талашып, кичинекей кезибиздечи. Ошол күндөрдү эстеп, ар бир келген сайын ошентем да. Ал эми бул үй болсо кийин салдык да мунуча. Бул жак кийин. Буну кийинирээк салдык. Мурда ордунда бар эле. Бирок кийин жаңылап, заманга жараша кылып, иштерине баягы шаардагыдай эле кылып, ванналарын. Азыр киргенде көрөт экенбиз да үйдө толук. Анда келиңиз, короңуздан баштай берсек, коро жайды тааныштырып баштасаңыз, кайсыл жакта эмне бар, эмне жайгашкан дегендей. Бул коро биздики баягы 2 чек да. Бул баягы 8 сотиктен берилген да бул жаккачы. Анан 1988-жылы өзү көчүп келинген экен бул жака, бул айылга, бул жерге. Анан биздики 2 чек 16 сотик жер, биринчиден участок дейсиз. Анан эми бул мына очокча, кой сойсо дагы, бул баягы мал союлса дагы ошого жараша казандар, ошого жараша печкалар. Ошого жараша бул жакта самоварлар орнотулган. Ошол бул жактан келинчегим күндө бизге ооз ачарга неме тамактарды кылып берет. Анан кора бул жак отундар. Буну ким даярдады мынча отунду? Буну мен
Чын эле ойлонуп туруп айттыңыз. Жок, атам дагы даярдаганда мурда дагы отундар бар болчу бул жердечи, ашык калганчы. Бул жерде мисалы үчүн могу көңдөр болсо, көп жылдан бери эле турат да. Көп жылдан бери эле баягы азыр көмүр жагылып калып атпайбы көбүнчөчү. Көп жылдан бери эле булар кыймылдабай эле турат. Ана мына отундар болсо быйыл кыркылган отундар. Биз кырктык буну. Инстаграмдан деле көрүп атса керек эле, сториске анча-мынча киргизип коюпатканмын. Анан ушул отундарды могу жерге чейин Кудай буйрса кышка чейин толтурабыз да. Анан бул жакта мурда кайнолуулар бар болчу, сливалар бар болчу бул жакта. Анан булардын баарын кыркып ушул жака отун кылдык да. Ушул жака отун кылдык, анан анын ордуна алма көчөттөрдү эктик. Жаңы көчөттөр экен да булар. Жаңы көчөттөрдү эктик, могулар быйыл эгилди. Мунун баарын өзүңүз карантинде олтуруп эктиңиз. Карантинге мындай кандай десем, карантинде аябай айылда жумуштарды кылдык чындыгында, бирок жумуш баары бүтпөйт экен. Анан бул жак кошуналар жакты тостук. Мурда деле тосук болчу, бирок багында шит болчу да жыгачтанчы. Могу алмаштырдык жакында эле. Анан ошол бул жакта тосулган. Жакшы. Андан кийинки сапарыбыз бул жакта үйдө ошол кой же уй бар окшойт, сарайлар турат. Ооба, бизде койлор, уйлар бар. Алар жакында эле баягы жаз башталганда неме кетти, жайлоого кетти. Бул жерде сарайда канча мал кой кармалат? Бул жерде негизи 10го жакын уй батат өзүчү. Анан анча эмес, бир 4тө бар. Анан койлор бир 40тай кой бар. Өзүбүзгө ылайыктуу. Анан ошол могу жерге толтуруп жыябыз. Пресс ошол жетет да. Бул жерге пресс жыйылат, Ооба. Бул болсо неме ба, природный душ. Айылдагы кадимкиде ар бир үйдө эле болот го деп ойлойм. Муну көрүп эле жүрөм. Бул ошол душ үстүндө бачок бар, эми жакында бир аз ысыгандан кийин чыгат ал. Анан күнгө ысып ошол. Жаксын күн өзү ыстык болот, күн өзү ыстык болот. Жакшы, бул жер картошка калп айтпасам, помидор. Бул жерде атайын тосконбуз, жанагы бизде тооктор дагы бар да. Тооктордон коргоп, бул жерде картошка эккенбиз. Бул 5 жөө картошка, анан 5 жөө мындай узундан алынган, андан кийин мондойунан болгондо огурцы болуп кетип, райхан, помидор, капуста, пияз, чеснок, эмнелер бар. Бул жакта ашкабактар бар. Бунун ким экти эми? Ким буларга суу коюп атат азыр? Азыр мен карап атам, атам дагы карап атат, атам дагы ушундайга жакшы. Анан баягы эккенде чогуу эле эктик, сүйлөшүп баарыбыз, атам, апам, мен, келинчегим болуп эле бул жака чыгып, апамдын азыр айылдан неберелери келген, ата-энем неберелери, эжем кыздары. Алар болуп чогуу эле күндө эле ушу менен алекпиз. Азыр мурда айылда чындыгында иш көп болчу мурдачы. Азыр аябай деле көп эмес экен. Азыр айылда деле шаардагыдай болуп калыптыр чындыгында. Анан Шарт түзүлүп бардыгы, шарт түзүлүп, көчөлөр оңдолуп дегендей. Эми бир суроо. Эми айтпадыңызбы, бунун бардыгын ушул биз тооктордон коргоп ушундай куруп койдук депчи. Айтайын деген себеби ушул Инстаграмда ушул жеңекебиздин ар дайым жумуртка издеп жүргөн видеосу аябай популярдуу болуп атат да. Анда сиз дагы бизде ушундай бир чоң, бир кичинекей жумурткаларыбыз бар деп атасыз. Канча тоок бар? Жана ошол видео кайсы жерде тартылган? Баягы жумуртка издеген видео болсо, бул малкананын үстүндө тартылган да. Анан бул жакта пресстер бар болчу, чөптөр бар болчу. Аны баягы интернеттен эскертип коюп койсоңор да болот да, элгечи көрсөтүп. Жумуртка издеп жүрөт. Таптыңбы? Я. Я. Ал жака тубап турбу? Канчаны таптың? Таптым. Кара. Анан ушул жерде тартылган. Ал эми тооктор болсо бир 40ка 30-40тай тоок болуш керек, 30дай бар. Кайча карайсыз? Тооктор бул жерде. Бул жактабы? Бул жакта. Тооктор. Ооба.
Мынакей токтор, сиз айткандай азыр эле мына 2 местасы бар, 3 местасы бар экен. Ошол азыркы учурда дагы мына туып атат токтор. Анан Күнүнө канча жумуртка аласыздар? күнүнө кээде 10-11-12 болуп кетет. Кээде болсо 7-8 болуп калат да. 7-8 болуп калат. Жакшы. Жакшы, корооңуз менен толук таанышып бүттүк окшойт анда, э? Ооба, коро таанышып бүттүк. Бул жакта малкана эми. Бул жакта койлор турат, азыр койлордун өңдөрү чабылган. Жакында жайлоо кеткен. Бул жакта малдар турат. Коро жайды толугу менен таанышып чыктык. Анан үйүңүзгө киргенде эле дароо эки темир тулпар көрүнөт экен да. Бирөө сиздикин билебиз, бирөөсүчү? Бирөөсү атамдыкы. Бирөөсү меники баягы Бишкектен бияка келгенбиз карантинге чейин ошол боюнча эле турат да. Негизи бул машина көптөн бери эле бул жакта. Бишкекке барганда ошо Бишкектеги агаларым, досторум менен эле жүрүп, анан көбүнчө эле бул жакта эми карантин бүтүп, жанагы өзүнө келгенде анан кетебиз да. Бишкекке башка машина алып койбойсузбу? Эми агаларыбыздын, досторубуздуку бар эми. Эки машина болгондо да эки жакта тең болгондо аябай болуп кетет экен анда. Канча жыл болду минип жүргөнүңүзгө? Баасы канча? Эми бул машина көп болуп калды, бир 5 жыл болуп калды окшойт. 5 жыл болуп калган. Мен кымбат алгам, азыр болсо где-то 13.000-12.000 доллар турса керек. Жакшы. Кымбат алган. Атамыкы бул Авенс, бул атайын айлыга деле ушундай жип чоң машина алып берсек болот негизи. Бирок айылга ушундай машиналар жакшы экен. Бул Toyota Авенс, бул баягы солярка дизель. 100-нө 5 литр ичет. Атам аябай ыңгайлуу да. Экономичный деп коесузбу? Аябай экономичный. Ошон үчүн ушундай машина, анан өзүң мындай машина мен атаңа деле алып берип койсуң деп жазбагыла. Жакшы. Ошолорго жооп берип коеюн деп атам. Алдын ала, э? Ушул үлгүлүү үй бүлө деген наамыңыздар бар экен ушул үй бүлөңүздөрдө. Андан сырткары биз келатканда эле ошол көчөңүздүн аты дагы ошол чоң атабыздын атынан коюлганын билип калдык да. Ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Ооба, баягы үлгүлүү үй бүлө боюнча бул өкмөттөн берилет экен. Биздин ошол биздин үй бүлөнү үлгүлүү катары кылып, биздин өкмөт башчыларга дагы, айыл өкмөттөргө дагы ыраазычылык билдирем. Баягы элге дагы мындай сурамжылоо жүргүзүп, анан үлгүлүү үй бүлө деп берет экен. Бул дагы чоң үлгү болот экен чындыгында. Бул нерсени алгандан кийин дагы башкаларга үлгү бололу, бизге ушундай наам берилген деп. Куршап дагы өзү Кыргызстан боюнча эң чоң айыл да. Анан ошол эң чоң айылдан дагы тандалып кана аз эле үй бүлөлөргө берилет экен. Анан бизге бергенде дагы учурдан пайдаланып ыраазычылык айтам. Биздин үй бүлөбүздү үлгүлүү катары көргөнүңүздөргө дагы ыраазычылык демекчимин. Демек, бул ошол наамды алгандан кийин бир аз жоопкерчилик дагы күчөйткөн да анда, э? Ооба, бул наамды алгандан кийин жоопкерчилик күчөйт да. Баягы мыкты ырчы мырзаны алгандан кийин дагы ошого татыктуу болоюн деген сыяктуу эле бул эле ошондой экен да. Анан көчө боюнча азыр атам дагы айтып берсин. Көчө боюнча баягы жөнөкөй кишилерди койбойт өзү, баягы көчө башчыларына, көчөнүн аттарына дегендей. Бир айылга кадыры сиңген инсандардын аты ыйгарылчу. Ооба. Мурда кандай десем, мурда өкмөт башчыларды башкача аташканго ошондой сыяктуу андагы ордо болгон да, Эрмат чоң атабыздынчы. Анан атам айтып берет го. Жакшы, анда аштабыздын өзүнөн угалы, э? Ооба. Бардык шарт бар экен, келгенде эле бул жерде жайында отурат окшойсуздар, э? Ооба, бул тапчан сөрү. Бул баарыбыз бир туугандар ушул жерде ата-энебиз менен баягы түштөндүрүү көбүнчө болот. Салкын сонун үстүндө дарактар, көлөкөдө. Анан Бишкекте баары эле Бишкекте биздин бир туугандар. Алар дагы келгенде көбүнчө ушул жерге отургусу келишет да. Ушул жерде, э? Жакшы, анан киргенде эле үйүңүздө ошол гүлдөр аябай көп экен. Мисалы роза, э? Андан сырткары бул роза гүлдөр, булар эми ачылайын деп калды, аз калды. Анан бул жактагы үйдүн гүлдөрү дагы бул апам аябай. Кандай десем, апам биз кичинекей кезибизден бери апам гүлгө аябай жакын да. Гүлдөрдү өстүрүп, баягы гүл дагы абаны тазалап, кислота чыгарып турат да, бул чөбүнчө бөлүпчү. Бул жерде гүлдөрдүн түрлөрү бар.
Биякта лимон да бар жада калса, апам ушундагы аябай жакын гүлдөргөчү. Лимон бул жакта окшойт, Бул дейли лимон дейли. Бул пышал? Ооба, пышат бул дагы. Аласыздар анан. Ооба, бул гүлдөрдүн түрлөрү эми бул аттарын мен билбейм эми. Эркектер билбейбиз го дейм мун. О, кактусту билет экенмин. Кактус бар, кактустан баштап толтура эле гүлдөр бар экен. Бул жакта болсо роза гүлдөр. Тетик жакта дагы гүлдөр бар. Бул үйдүн ичинде дагы бар гүлдөр, тетигинде турат үйдүн ичинде. Бул жайында сыртка чыгарып койгонбуз да, булар кышында үйгө кирет баары. Жакшы. Жүрүңүз эми үйүңүздүн ичине кирип, үйүңүздүн ичинен саякка жасап чыксак, Ооба, мен эң кичинекей кезимден бери чоңойгон үй комнаталарды көрсөтөйүн анда. Анда эмесе жүрүңүздөр. Үйгө. Негизи эле биринчи жолу ушундай камера болуп, биринчи жолу ушундай телеканалга тартылып атат. Негизи эле буга чейин деле көп сунуштар болгон, бирок андай көп кандай каалаган эмесмин. Эмнегедир ушу үйлөнгөндөн кийин ушул күнгө буйруган окшойт. Ушул жерде чоңойгонбуз. Дегенде эле бул жакта да тапчан бар, мына сөрү бар. Бул жерде болсо жайында көбүнчө кечинде ушул жерге түнөп, ушул жерде чоңойгонбуз. Ушул жерде тамактанып, ал эми бул жакта дагы кандай десем, бул жакта дагы коноктор келгенде жанагы сыртка чыккандан кийин ушул жерге олтуруп, бул жактан телевизор көрүп, ушул жерде олтурушат. Эми азыр кандай десем, көбүнчө эле өзүбүз, эми коноктор деле баягы үйгө кирет да. Чыкканда эми бир аз эс алганда, дем алганда ушул жерге. Кыскасы ошондой. Анан бул жакта бул комнатада эми мына кандай десем, бул жакта ашыкча нерселер, майда чүйдө, мындай сырттан эле бир карап койсоңор болот. Анан бул жакта болсо көбүнчө ушул жерде мурда ушул жерде болчук да, бул печкеге от жагылчу. От жагылып, ушул жерде тамак болчу, ушул жерде баягы кирге суу ысытчу мурда биз кичинекей кезибизде. Ушул жерден могул жерге тайзык коюп туруп, алпам ушул жерге жуунтат эле мени. Могул жерге жуунтат эле. Анан могул тамак кылганда деле ушул жерге кылат эле. Анан кийин тамактанганда деле ушул жерге олтурат элек баарыбыз. Анан кандай десем, ушул комнатага киргенде аябай балалык эске келет да, чындыгындачы. Анан бул жерге очерет менен от жаап, бул жерде гүлдөрдү алып ичинен, бул жерде далай-далай, бул печкадан далай-далай тамактандык, ушул печкеге жылындык, ушул жер кандай бизде жылытчу да, аябай жагымдуу, жылдыздуу көрүнөт да мага. Дагы деле ал эми бул жака тамактанып, анан бул жака бөлүнөт элек. Бияка биз бир туугандар болуп жатат элек бул жакта кечинде. Азыр болсо келинчегим экөөбүз ушул жактабыз. Бул сырттан эле бир көрсөтүп койсоңуздар болот. Анан азыр жаткан жерине чейин көрсөтүптүр деп анан. Жаман эле мактанıптыр деп жүрбөңүздөр, анан ошол. Бул дагы сиздерге видео отчет болуп атат. Бул дагы суранычтар менен тартылып атат десем болот. Ал эми биякта болсо конок тоскондо ушул жака келебиз да. Бул жак бул жак конок үй, бул баягы азыр ушундай стол-стулдарды коюп койгонбуз. Мурда чындыгында жерге эле болчу, андай нерсе жок болчу. Азыр баягы бул жактагы бир 5 жыл болду окшойт, 5-6 жыл болду ремонт болгонуна. Мо дуалдар бүт баары обойлор болуп, үйдүн ичин ремонт кылганбыз да. Ал эми мурда болсо кадимгидей эле байки таш менен акталган, бул жакта мындай краскаланган, ошондой ошол учурдагы заманга жараша болчу. Азыр болсо азыркы учурдагы заманга жараша.
Бул жакта сүрөттөр, мурдагы сүрөттөр бар. Анан бул жакта сүрөттөр бар. Бул жакта ошол Оштон алган наамдар бар. Ал эми Бишкектен алгандар, Бишкекте кандай десем, меники көбүнчө эле өзүмдүн кийимдерим, вещилерим, өзүмдүн ушундай сүрөттөрүм көп эле Бишкектеги үйүбүздө. Бул жакта болсо, мындай келгенден кийин эле карантин болуп калган ошойдон эле ушул жакта жүрөбүз. Жүрүүчү деп бүт. Бул жерде биздин классташтар. Мына 2007-жылы бүткөнбүз мынакей. Бул жерде мен, мугалимдерим менен учурдан пайдаланып бүт классташтарыма салам айтам. Силер сагындым. Ал эми ошол биздин үй ушул жерде чоңойгонбуз. Ал эми азыр болсо аркы үйгө барабыз. Ал жакта дагы көбүнчө ата-энем азыр ошол жакта болот, биз бул жакта. Азыр ошол жака баралган эмес сиздер менен. Бул жакта балалыктагы кезим өткөн болсо, ал эми азыр болсо бул жака киребиз. Бул жак кийин салынган. Ата-энеме ыңгайлуу кылып атайын ушул жака салганбыз, жылуу, кышында жылуу, жайында салкын кылып. Анан азыр болсо ушул жакта көрсөтөйүн сиздер менен. Бул жерде жанагы паровой отопление, бул жерден жакканда бүт үй ысыйт. Анан бул жакта жуунучу жай. Бул жак ошо раковина бар, кол жууй турган жерлер. Ал эми бул жер болсо кандай десем, ортоңку үй. Бул жер дагы бул жак атайын чакан ушундай салынган, бул кышында жылуу болот. Ал эми бул жер болсо кухня, бул жерден тамактанабыз. Бул жакта ата-энем болот. Баягы ата-энем айылда мен шаарда жүргөндө, бойдогу учурумда көбүнчө ушул жерде ата-энем өздөрү болуп аткан, ошондо бир аз удобныйраак кылып, ыңгайлуу кылып, жашоого жараша кылып атайын ушуну салганбыз. Ал эми азыр бул жакта болсо ата-энем неберелери менен олтурушат. Азыр ушул жакта бул жакта көбүнчө ата-энем, ал жакта болсо биз. Ошол үйлөрдүн ичи таанышылып бүттү. Данияр Эрматов кичинесинен муну аталары менен, чоң аталары менен, азыркы аталары менен биз чоң өскөнбүз, чоң кошуна болуп жашаганбыз. Менин балам менен кошо бирге окуган. Даниярды кичинесинен бери жакшы тааныйм. Төлөгөндөн баштап чыйрак жигит эле мектепте жакшы окуду. Мектепте мен окуттум ушу. Мен азыр иштегениме 40 жылга жакын болуп калды. 40 жылдын ичинде ушу балам менен кошо окуттуп, өзүм окуттуп, тарбиялап, мектептин иштерине, коомдук иштерге активдүү катышат эле. Ушул мектепте окуп, ушул жерде бүткөнсүз, 11-чи класста. Ушул жерде 1-чи класстан 11-чи класска чейин окугам. Арасында бир 7-чи класста 1-2 күнгө бир мектепке барып келгемин да. Кайра эле ушул жерге келгем. Мурда Шагым орто мектеп болчу аты. Азыр Касмал Эрматов көчөсү дейм да. Көчө боло берип үйрөнүп калдырмын. Мектептин аты дагы Эрматов да. Анан азыр баягы каникулга байланыштуу жабык. Мектептер ошон үчүн баягы мыйзам бузуп баштыртпай эле коелу. Бул терезедеги класс биздин А класстын классы болчу. Мен Б класста окуйт элем, анын аркысы болчу. Кийин бул жака дагы алмашканда, бул жакта дагы окуп калганмын. Анан 500-600гө чейин окуучу болгон да. Биздин убакта азыр андан азыраак экен. Азыр көп эле баягы 9-дун базасынан тапшырып Азайды, окуучулар азайыптыр да. Бул жерде баягы линейкалар болчу, тарбиялык сааттар жанагы баарыбыз чогултуп алып
Анан 25 май жана бүтүрүчү кечелери майрамдар ушул жерде болчу да, могу жерде. Анан кийин жанагы жума сайын линейка болгондо чыгып баягы жакшы алган 5 алгандарды мактап, 2 алгандарды уят кылып чыгарат эле. Анан бир дагы чыкпадым мен. Бир дагы баягы жакшы 5 алып чыкпасам 2 алып жаман аттуу болуп чыкпадым да. Ушундай коркот элем линейка элдин астына чыгып калам деп. Анан бирде 2 алып калганмын. Жанагы анда дагы уруш болуп башка класстар менен урушуп кеткенде анан бир агай келип 2 коюп койгон да. Ошондо мен класска кирип линейкага чыкпай койгом да. Неме окуп калса мени чыгарса кантип мен уят деп аябай уятты биринчи орунга койчумун. Биринчи орунга коюп анан ошондо чыкпай калганмын да. Анан бул жакта спорт зал болчу. Биз спортко жакын экенибизди жакшы билебиз да бизчи. Анан бул жерде атайын турниктер бар экен. Турник тартып көрөбүзбү? Макул. Жаш кезде эстеби? Баягы кичинекей кезибизде эстеп ушул турниктерди ойнойт элек да. Андай түштөр жагат экен көңүлгө. Ош Бишкек жолунда айдаганым Мерседес, жанымдагы жүрөгүм Мерседестен кем эмес. Ош Бишкек жолунда айдаганым. Баягы мектепте эң көп мен тартынчумун да. Анан кийин бурстар жакшы ойнойт эле, могу ашып. Анан азыр тартынып көргөндөн кийин эстеп атам. Көп жылдан бери бирде да бир передача болгон ушундайчы. Анан ошондо турник ойногомду ошондон бери ойной эле экенмин. Азыр болсо неме кылып көрөйүн. Ашып көрөйүн эми. Азыр бир-эки тартындым эми ашайын. Мурда бир 20дан 23 жолу тартынчумун да. Азыр бир 10га да жетип калды окшойт. Азыр ашып көрөйүн. Общий. Мерседестен кем эмес. Ош Бишкек жолунда айдаганым. Бул Данияр Эрматовду мен 5-класстан 11-класска чейин жетекчи, класс жетекчи болом. Мектепте Данияр ошол мектепте окуп жүргөн мезгилде эле өзүнүн чыгармачылык бала экендиги мага даана байкалчу да. Тентегиле кыздарга тийишип дегенде. Аябай сыймыктанам. Мен окуучум ушул азыркы кезде жылдыз болуп, бүт кыргыз элине таанылганына аябай мен сыймыктанам. Көбүнчө ошо 40 жыл болду ошо шофер болуп иштеген. Армиядан келип эле ошо шофер болуп жүргөндө иштедим. Анан ошо уул кыздарым 3 уул 2 кыз. Эң чоң кыз, эң кичинеси кенжеси кыз. Эсеби бардыгы 5 эле Бишкекте турушат. Шартка байланыштуу, саманга байланыштуу дегендей. Бизге келип сагынганда биз барабыз. Ушинтип жашоо болуп атат. Даниярдын негизги түбөлүктүү үйү ушул. Мен өзүм мектепте окуп жүргөндө кызыкчылам. Мен ордум бир эсебинен басып калды деп ойлойм. Музыкага аябай кызыгат элем, бирок эч нерсе инструмент ойногон деле жокмун, башка деле алган жокмун. Калып кеткен неме деле. Көмүскө деле калып кеткен. Ошо Даниярдан чыкты. Анан мен атам комул чаап, комул чертет эле. Ошо өз немеде бар экен, урукта бар экен, Даниярдан чыкты. Сыймыктанам, Кудайга шүгүр. Даниярды атын мен койгонмун. Апасы маслат кылып туруп. Ошо төрөлөр алдында баягы неме Даниярдын баягы киносу бар го. Ошону көрүп калып, анан жакшат деп анан Даниярды илгерки да мурда алаттардан коюлушту. Данияр ошо кичинесинен эле жакшы, өтө шок эмес, тартиптүү бала болуп чоңойду. Мектепте дагы тартиби дагы жакшы эле, айылда деле жакшы эле. Анан бирок негизи бир ишти аткарса ошонун аягына чыкчу. Анан эми кичинесинен мектепте окуп жакшы окуду. Эжекелери да мактайт эле, жакшы деп. Анан кийин Комузда окуду, музыка мектебинде. Анан эми бирок өзү тымызын жүрүп алып шок экен да. Айтып калчу эле, балаңыз бизге мынтип антти деп көп арызданычу да. Анан койчу өзү зорго жүрсө, бу кантип силерге тиет дейт элем да. Менчи алдайсыңар деп десем, жок, бизди мынандай кылды, андай кылды, бизди урду деп
балдар көп арызданат эле. Бирок мен ишенбейт элем да, бул жөн серезине болуп, чозулуп жүрөт эле да. Бирок кылмышты көбүрөөк кылат экен. Шок экен. Негизи азыр деле айтып калышат айылдагы балдар. Данияр ака биз жаман урутчу эле, бизди мынтчу эле антчу эле баягы киринген жерге барып алып, баарын сәл таштаттырып, ар нерсе кылчу экен да. Бизди кыйнайт эле деп коет мен. Менга мурун айтса мен ишенбейт элем. Жок, бул өзү зорго жүрөт, кой урбайт деп койт элем. Эми Кудайга шүгүр, үйлөн деп, ар жылы үйлөн десек, жазда, күздө деп зордук зом менен үйлөдүк. Кудайга шүгүр, мына үйлөндү. Келиним Кудайга шүгүр, жакшы жерден алдык, ачык. Анан эми азыр чайын ичип атабыз. Колунан келген аракетин кылып, бизде тойгозуп атат. 6 классында эле мен газелик бир деген да эски машина болчу эле 66 жылкы газелик бир деген машинам бар эле. Собственный. Өзүмдө паркмадан ажырата алган ошону астына подушка коюп алып, белине коюп алып 6 класста минет эле да. 6 класста минет. Анда жүгүлүүбүз бар эле мелалта. Ошону минет эле. Эми жолго кийин чыгардым, коркуп жүрөм, адырга чыгып, күрдөбөтүп берип койт элем. Айда берет нарака. Ырчылыкка кирише берейин деп уруксаттырган өкөлдөн уруксаттырган. Мен ал мурдагы арманда калган эсикке келгенде табай койгон кезде ырдай бер деп жооп бергенбиз да. Жооп бергенден 3 жыл жүргөндөн Кудай шүгүр болду. Ушунчалык популярдуу болот деп ойлодуңуз беле? Жок, мынчалыкка жеткен билбейт элем, анда белгисиз эле. Бирок талкоо эле мектепте ырдаганда немелер чогулуштарда барам деп калчу эле. Талкоо эле көтүн жетет эле. Мынчалык кетишин скульптурадан аябай жакшылап мына жерге турник кылып берген элем. Окуудан келип ушунун үстүнөн түшпөйт эле да. 2 саат болсо 2 саат, 1 саат болсо 1 саат өтүп боюмду тартам эле турникке тартылып кайта. Кичинеп болду. Сулуулук жагына апасын тартса керек. Жок, характер жагында эле мен айтышат. Саңа окшош дешет, мында эмес деле, мүнөз деле, эмес деле, ушу Данияр көбүрөөк саңа окшош калган дешет. Мынан чоң уулум бар, ону мага окшоштурушат. Мына немеге апасына окшоштурушат. Ошентип калышат. Тойубуз ойдогудай болду, бирок тойдо биз чакыргандан көп келип калышты да адамдарчы, элдер. Анан биз өзү негизи 700 адамга жеткизбейли, бир 650 менен токтотконбуз. Эми 50 шофер анча-мынча эрчитип келсе десек, 800дөн ашып кетти. Баягы көп эле сыртта болуп калды, столдор жетпей калды. Ошол ресторанда той башталганда эле мен шок, баягылар эшикте калганда эле кыжалат болуп, отура турган жер жок, булар эмне каяка отурат деп атып эле билбей эле маска окшоп эле бүтүрүп калдым да. Жаман кыжалатчылык менен эле бүттү да тойчу. Эми көп эле эшиктен кетти да, көп эле бизге келип эле акчасын берип эле бересесин бери дагы рахмат деле чыгып кетип атышты да. Анан негизи көп эле чакырбагандар бар болгон да. Анан чакырбагандар столго отуруп калган, чакыргандар сыртта калып, мынтип калды, аралашып калды. Эми азыр деле азыркы малга чейин эле айтышат, чакырбай койдуң деп, барбагандар жакшы болуптур, көп эле эшикте калып калган. Силер деле ошентип кала берет элеңер деп коем, эми эмне дешимди билбей. Ошо эми болуп калды, эл көп болуп, мындай чакырылбагандар көп барып алды дагы, көп эле сырттан кетип калды. Ошол кичине кыжалак, азырга чейин ошол кыжаласым да эми болбой калды депчи. Анан эми көп эле жакшы өттү дешет. Эми эл айтат да, биз эми өзүбүздүкү мактай албайбыз, жакшы, жаман дей албайбыз. Анан ошо эл жакшы болду дейт, эми бирок көп эле сырттан кетип калды да. Ошол жери сал эми болуп калды, тур эмес болуп калды. Эми азыр бар жок деле кылып атат, эми камыр тамак, эми биз көбүнчө эле камыр тамак табай, манты, ормо, ошо нерселерди кылып атат, жакшы. Колунан келишинче аракет кылып эле кылып атат. Кыл деген тамакты жасап атат, жаса дегенден баарын эле. Билбеген өзү сурайт, апа эмне кылайын, мына мынтип калды го дейт, мынандай кыл, андай кыл дейм. Эми жаш да баары жаш. Бирок аракети жакшы, аракетчил. Болушунча аракет кыла берет да, билсе билбесе дагы ошону аракет кылып атат, жакшы. Кош келипсиңер. Мына өзүңүз айткандай орозо айында бул ыйык айда келипсиңер. Анан бул жакта келинчегим аябай сонун кылып дасторкондор жайып тосолайын десесилер да орозо экенсиңер. Анан ошол кыздар да деп эле. Өзүңүз тууралуу бир кенен маалымат берип өтсөңүз. Атым Айсалкын. Боюнча 1919 жылы Ош областына караштуу Өзгөн районунун Мырзарык айылында төрөлүп өскөм.
кичинекей кезим ошол Мырзарык айылында болгон. Өзүм Ленбеште бүткөм. Куршап жергесинде мектепте. Ошол анан окуу жайды Кыргызстан факультетинде переводческое дело, переводчик негизи. Котормочу, Котормочу, ооба. Башкаларга караганда Данияр Эрматовдун негизи көрмөн кыздары аябай көп да. Буга чейин ошол башка бир ошол КВНде деле тамаштап келишкен, ошол бир каштын 10 кыз, бир каштын 10 кыз жыгылат депчи. Айтайын дегеним ушундай бир кызгандын сезимдер болобу азыр? Эми баарында эле кызганат го негизи эле. Бар да негизи ар бир кызда. Эми аны түшүнүү менен бир аз анын чыгармачылыгында түшүнүү менен, сабырдуулук менен жеңип келебиз эми. Романтик жагы жок негизи. Баары жүзүндө кандай болсо ошондой адам негизи. Сен түшүнүп. Биринчи кандай кадамдар жасады? Кантип таанышты сиз менен? Мындай эстесеңиз эле ошол айтып берсеңиз, баарына кызык болот элек азыр. Данияр Эрматов кантип тааныш болду экен деп. Эми өзү айткандай эле билбейм, бирок буга чейин дагы жазгандар болду, бирок жооп берген эмесмин да, бирөөсүнө делечи. Мен ошо пешин экен, бирок жазганда ошо кандайсың деп ден соолуктарын сураган жакшы эле. Инстаграм аркылуу. Инстаграм чалган да, номерин кимден алган билбейм, анан чалган. Мен тааныбайм да, эми ким голасы ким, группалаштарыма, класстарыма тийишкендер болуп дагы депчи. Жакшы рахмат, ким болду деп ошо. Өзү дагы шайыр, мен дагы бир аз характерибиз ал келген үчүн күлкү менен таанышып кеткенбиз деп ойлойм. Сиздерди көп окшоштурушат да, ошол өзүңүз кандай ойлойсуздар ушуга? Ооба, эл көп окшоштурушат. Анан окшошсуң. Мен зулууракмын го дейм деп. Кээде ушундай окшоштуртат депчи. Сен мага окшошсуңбу деп тамашалашып берем да. Анан мындары жана кашына кызыгып, кашым дейп мага тийишип калчу да, анан мен дагы калдым деп. Калдым айтып калам. Сиз калыңызга мактанасыз. Бул сен мага окшошсуңбу деп мага тамашалап коем да каштарым. Анан мен дагы буга кыздачы кылып мынтип коем. Анан ошо окшоштурушат негизи. Акыркы күндөр ошол интернетте популярдуу болуп атасыз. Ар дайым жумуртка деп жүрөсүз да. Эмнеге ошол жумурткадан көрөк тамак жасайсызбы сиз? Негизи тооктор көп биздечи. 27 ушундай сан. Негизи издегенди аябай жакшы көрөм. Илгертен кичинекейимден көп тапчумун. Өзүм жүргөндө деле. Анан ошо күтүлбөгөн жерден видео тарап кетип, мен дагы бул жактан билбей калып популярдуу болуп кетти. Жумурткаларды терип жүргөндө мен киргизип койгом да интернетке. Биринчи жолу интервью берип атасыз, баардык көрүнүштөр турат ошого. Бир аз орусчасын айтканда кыргызчасын билбей атам да, строго не судите дегендей, бул биринчи. Ооба, сен комментарийлерди көрүп алып шок болот да. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, алдын эскертип коелу. Баардык көрүүчүлөргө бул алгачкы интервью болгондуктан бир аз бүгүн сүрдөп атасыз, Ооба, сүрдөп. Биринчи жол болгондуктан. Ошон үчүн катуу сындамай жок. Туугандар сүрдөгөн ушул деп берейин. Сүрдө интервью аткан ушул эми калганын билесиздер да, сүрдөбөгөндө да. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Данияр Эрматовдун айылына саякатка келип, үй бүлө мүчөлөрү менен тааныштык жана сонун репортаж болду. Биз менен бирге болгоңуздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен мен Шергази Турдукулов жана Данияр Эрматовдун үй бүлөсү. Көрүшкөнчө!